мужской жактан эркектик жактан алсыз болуп атса деле муну күчтөндүрө турган баягы дүүлүктүрүүчү дарыларды бере бербеш керек. Ал дарылар бир жака пайда, бир жака аябай коркунучтуу зыян. Азыр карасаң канчасы боорун бөйрөгүн алмаштырганы кетип атат. Ошонун кесепети. Ошонун кесепетинен. Вот причина көрдүм. Мисалы көзгө көрүнбөйт. Көзгө эмне көрүнбөйт? Көзгө мисалы адамдагы ой, образдар көрүнбөйт. Жана менталдык жак дебедикпи? Жана дагы айтайын, эркектин аял затына болгон претензия, осуждение, аял затына болгон терс көз караштар бүт бардык эркектин мужской жагын өлтүрөт. Аял эми кабырга болсо аны түздөйм деп сынып калат. Табигаты ошондой. Кандай болсо ошондой кабыл алып, анын душасын сүйүп отура берсең, любой жабакта сүйүү бул нур да, сүйүү бул жарык да. Жарык любой караңгыны жеңет да. Чыныгы эркектер, аялдар сүйлөйт да, сүйлөп коесуң, отурасың деп аялды болуш. А бир аздан кийин аны сүйө бересиң да. Болду, аял баягы унутуп калат.